Саламатсыңарбы? Билимге умтулган, окууга дилгир, кымбаттуу окуучулар. Кезектеги сабагыбызда математика сабагынан тесттик тапшырмаларды иштөө менен өз билимибизди текшеребиз. Канча суроого туура так жооп бере алганыңарды санап тургула. Эмесе чамдайлы. Балдар, эң чоң бир орунду сан кайсы? Карайбыз. 10, 9, 8. Бул жерде сандардын арасынан эң чоң бир орунду сан кайсы? 10. Жооп туура эмес. Азаматсыңар, силер 9 деп туура таптыңар. Кийинки суроо. 10го чейинки так сандарды белгиле. 2, 4, 6, 8. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Бул жерде кайсы жоопто 1ден 10го чейинки сандар белгиленген? Туура. 1, 3, 5, 7, 9. Булар так сандар. Кийинки суроо. Кемитүүдөн келип чыккан жыйынтык эмне деп аталат? Кемитүүдөн келип чыккан жыйынтык эмне деп аталат? Айырма, сумма жана кемүүчү. Сумма. Жооп туура эмес. Кемүүчү. Жооп туура эмес. Кемитүүдөн келип чыккан жыйынтык айырма деп аталат. Азаматсыңар. Эң чоң эки орунду сан кайсы? Карайбыз. 91, 90 жана 99. 91, 90, 99. Азаматсыңар, силер туура таптыңар. Бул жерде эң чоң эки орунду сан 99. Кийинки суроо. Кошуудан келип чыккан жыйынтык эмне деп аталат? Айырма, кошулуучу, сумма. Азаматсыңар, силер сумма деп туура таптыңар. Кийинки суроо. 19 санынын ондугун белгиле. 9, 1 ондук, ондугу жок. Туура 1 ондук. Кийинки тапшырма. Сандар канчага бөлүнөт? 2, 3, 4. Азаматсыңар, силер туура таптыңар деп ойлойм. Сандар жооп жана так сандар болуп 2ге бөлүнөт. Кийинки тапшырма. Ондугу 1, бирдиги 2. Бул кайсы сан? Ойлонуп көргүлөчү. Ондугу 1, бирдиги 2. 12, 21, 10. Мүмкүн 21. Жооп туура эмес. Силер 12 деп жоопту туура таптыңар деп ойлойм. Канча цифра билесиң? 11, 9 жана 10. 9 цифра туурабы? Жооп туура эмес. 10 цифра билесиңер. Алар 0дөн 9га чейинки сандар. Кийинки суроо. 0 саны цифрага киреби? Сан бирок цифра эмес. Жок, ооба. 0 саны цифрага киреби? Жок. Жооп туура эмес. Силер ооба деп жоопту туура таптыңар деп ойлойм. Азаматсыңар балдар, силер баардык суроолорго туура так жооп бердиңер деп ойлойм.